Kardın kalın түсүшүн чыдамсына күчкөн ушул балдар Нарын шаарындагы Алото өспүрүмдөр спорт мектебинин тарбиялануучулары. Быйыл алардын тилектери кабыл болуп, сүйүктүү жайларына айланган Төшбулак аймагындагы Бугилдик Аркан жолунда тоо лыжасы менен машыгууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Учурда алар Ысык Көл облусунда өтө турган республикалык мелдештерге даярдыктарды көрүшүүдө. Эгер өткөн жылкысында 11 жаштагы Фатима Аскарбекова атаандаш курбалдаштардын баарысын артка калтырып, баш байгеге арзыгандыгын көлгө түшсөк, бул жолгусунда да ийгиликтердин кайталанарына ишеним бар. Антса да пайдаланууга мындан 35 жыл мурун берилген дене тарбия жана спорт объектисинин бүгүнкү талаптарга анча шайкеш келбегендиги көңүлгө тынчтык бербейт. Мен тоо лыжа спорту менен 7-8 жылдан бери машыгып келем. Мени бул тоо лыжасына алып келген, бул мен биринчи эле папам болгон. Мен тоодон түшүп келатканда аябай рахаттанам. Биздин лыжный базабыз кыска, ар кандай мүмкүнчүлүктөр жок. Поворот кылып атабыз деп элестете бергиле, поворот. Бүгүнкү күндө Алато өспүрүмдөр спорт мектебинде Фатима сыяктуу 70 бала тоо лыжасы менен машыгышат. Арасында ата-энелери макулдуктарын беришкен 4-5 жаштагылар да бар. Улуу кичүүдешпей баарысы тең бийиктиктен ылдый түшүүнүн, ылдыйдан өйдө көтөрүлүүнүн алипесин мыкты өздөштүрүп, алды өлкө деңгээлиндеги чемпионаттардын жана турнирлердин жеңүүчүлөрү. Бирок айтылуу аламшык чокусунун этегиндеги Бугилдик Аркан жолунун азыркы кейиштүү абалында жана жылдан жылга байкалган кардын аздыгында лидерлик позицияны сактап калуу мүмкүн эмес дешет машыктыруучулар. Бизде мисалы үчүн андай шарттар жок. Мисалы үчүн ошол эле чүйдө, Бишкекте атайын жанагы искусственный тиги кар чачкан аппарат болот, пушка деп коебуз. Мына аларда ошонун жардамы менен эле трассаны даярдап коюшат. Эгерде биз карды күтпөй ошондой искусственный карга өтүп кетсек, анда ошонун жардамы менен даярдап койсок болот. Ал уже минусовой температурада тетиги ноябрдан баштап эле даярдасак болот. Анткени бул көйгөйдүн бир гана тарабы. Дүйнөлүк стандарттарга ылайык Бугилдик Аркан жолунун узундугу 1 чакырымдан 5 чакырымга чейин созулат. Ал эми нарындык балдар кыздардын кармаганысыныкы болгону 700 метр. Анысы аз келгенсип жабдуулардын баарысынын эскилиги эч ак жеткендиктен коопсуздукту камсыз кылуу кошумча түйшүк. Балдар бул бугулге чабылып кетпеш үчүн ушактан бирден кой берип турабыз. Коопсуздук сактап. Ошо кандай келдиң, жакшыбы? Аз даярданып тур, макулбу? Бугул келип атат. Оп. Кеттики. Ошол черетти сактап бирден киргизип турабыз балдарды. Салмак. Трасса негизи эскирип калды негизичи. Бияк. Эми азыр оңдоп, түстөп, тээп турабыз эми. Албетте, кызыгуулар бар, бирок колдоо жок мындай шартта жакын арада кышкы олимпиадалык оюндарда кыргыз желегин желбиретчү чемпиондорубуздун чыгаары күмөн. Андыктан азырынча эң башкысы жеңиш эмес, катышуу деген ураанды тутууга туура келүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.